шайлоого чоң салым кетирип атат да. Мен биздин билим берүү деңгээлибиз эми азыр амандуу болсун демейм, амандуу болсун дейм азыр. Бул жөнүндө көп азыр айтып кетсек сөз узарып кетчү дейм. Саламатсызбы, урматтуу Сейтек мырза. Бизге келип ушундай бир жакшы бир ойлоруңуз менен бөлүшүп атканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Аты жөнүм Сыргак Кабасбеков. Мен сурайын деген нерсем, биз мисалы сиз шайлоого катыштыңыз да 2020-жылы. Анан ушул элдер бир билимдүү адамдарды бир мамлекет башчысына алып келиш үчүн бирден бир жол бул шайлоо да. Ошондой бир мүмкүнчүлүк бар, бирок эл ошону колдонбойт да. Көбүнчө акчага азгырылып кетет же башка. Өзүңүз дагы биз Facebook'та доспуз көрүп турдум. Элдерди мындай кыдырып, үгүттөп жүрдүңүздөр да. Ошол эми сиздин көз карашыңызды билейин дегем да. Эл мындай ошол билимдүүлөрдү тандап алыш үчүн, саясий аң сезимди өстүрүш үчүн элге кандай бир немелерди кылсак болот? Мисалы биз жаштар кандай таасир бере алабыз? Ошол эле учурда шайлоо мүмкүнчүлүгү бар, бирок катышпайт да, катышуу деңгээли дагы төмөн. Ошо эми биз сынбашыбыз керек да, арадай болупчу. Мен арымын да, чында өзүм ары да багамын, өзүм да арынын биримин да. Азыр мына силерге келип чаңдаштырып кетип атам силердичи. Силерди чаңдаштырып кетип атам. Өзүмдү Япониядан мындай ичип келген нектарларымы чачып жүрөм да азыр. Айылдарга барганымда ошол негизи чаңдаштырып жүрөм менчи. Же дават кылып жүрөм, мындайча айтканда, эгер жакшыраак түшүнөбүз десеңерчи. Экөө бир эле сөз. Бирок илимдин, билимдин чаңын чачып жүрөм, же болбосо ошолордун даватын кылып жүрөм да. Тынбашыбыз керек. Ошон үчүн сиз мага окшогон, сизге окшогон пикирлештер максималдуу достошубуз керек, максималдуу кызматташышыбыз керек, максималдуу көбөйүшүбүз керек. Ушуну Казарманга да болуш керек мындайлар. Мындайлар Маймакта да болуш керек, Кара Бурада да болуш керек, мындайлар Кара Кылжада да болуш керек. Булар Баткенде, Ноокатта, Кара Сууда, каерде айтпай калсам капа болобу. Баардык жерде болуш керек бул Кыргыз Республикасында. Бул Нарында деген сыяктуу биздин ушундай арынын нектарлары, демек демократияда турбайбы, бул либерализмде турбайбы, бул эркин ойлонууда турбайбы, бул эркин ой жүгүртүүдө турбайбы, бул адамдык капиталда турбайбы деген нерсени биз баарыбыз бир баалуулук, универсалдык баалуулук деп биз ушуну түшүнгөн адамдар туут өтүп биз институтташып кызматташыбыз керек. Ошон үчүн моундай жолугушуулар өтө маанилүү деп ойлойм. Сиз дагы ошо арынын бири болуңуз да. Мен да ишенип турам, ушу силер бул жерде жөнөкөй эмес арылар турасыңар. Дагы нектар чачасыңар деп ойлойм, силер да башкаларгачы. Ушундай биз Кыргыз Республикасы чымындар эмес, арылар көбөйөлү деп атабыз да, ошон үчүнчү. Эми бизде орто класс жок болуп атат тилекке каршычы. 33% эл жакыр деп бизде статистикада жүрбөйбү? 33% бул 6 миллион 600 миң киши болсо, азыр ошонун 3төн 1 болгондо 2 миллион 200 миң киши бизде жакырда демек. Эми жакыр кишилерди алдап коюш бул оңой экен да. Анан бул кыргыздыктан эле эмес, бул дүйнө жүзүндө ким болсо деле жакыр болсо аны алдап коюш мүмкүн да. Бирок ошентсе дагы биз тынбайбыз. Мен ишенип турам, арылар мисалы 10 жылга караганда бир топ көбөйдү азырчы. Ошол учурда личинкадагылар азыр учуп чыга баштады. Оюмча биз дагы көбөйөбүз да. Мен былтыр ошо шайлоодо жүргөндө мен кылган методду кийин көбү кыла баштады да. Мен чын айтайын, 2,5 миң добуш алдым өзүм округумдачы. Ата мекендин ичинде мен деген добуш алгандардын бири болдум. Эч ким күтпөптүр, ойлоптур, Сейтек ал профессор добуш ала албайт го деп мындай аркаман көбү сүйлөптүр да, кийин уктум. Бирок кийин ким канча добуш алган добушу менен штабка келет да. Андай мен эшикти тээп мактанып барган жокмун. Мына эң көп алдым депчи. Менмин деген мактанган депутаттар 3 депутат бир райондон 4 миң добуш араңа. Мен жалгыз 2,5 миң добуш алдым. Жакшы көрсөтүш. Мен акча берген жокмун эч кимге. Биз минималдык гана штабтарда мындай штабты кармай турган гана акчалар болду. Бирок мындай 1000 сомдон берип койчу, 2000 сомдон берип койчу, бул акылга сыйбаган нерсе. Бирок мен күн кыдырып ошондо ар бир үйгө немени чаңдаштырып, кирип так этип
жүрөгү менен сүйлөшүп өзүм ар бир адам